Салам урматтуу спорт сүйүүчүлөр. Сиздер менен кайрадан Футбол Бек каналы. Жана биздин бүгүнкү футбол сапары Сөз Борбор шаарыбыздагы Дөлөн Өмүрзаков атынан стадионго багытталат. Анткени 6-турдун алкагында 19 ноябрь күнү Иран курамасы менен Кыргызстан курамасы ойномокчу. Достор, эгер бизге каттала элек болсоңуздар, катталып кетүүнү жана өз оюңуздарды комментарий бөлүнүнө калтырууңуздарды сунуштайм. Ал эми лайк басуу менен бизди чыгарышты рекомендация бөлүмүнө чыгарууга көмөктөшкөн болосуз. Алдын ала чоң рахмат. Ал эми жакында гана оңдолуп түзөөдөн өткөн Дөлөн Өмүрзаков атындагы стадионго сапар алабыз. Стадиондун сыйымдуулугу 23 000 адамга ылайыкталган. Эки кураманын өз ара оюндары. Курамалар ушуга чейин 5 беттеш өткөрүшкөн. Жана бул оюндардагы бардык үстөмдүк Иран курамасынын пайдасына болгон. Иран курамасы 22 гол киргизген болсо, биздин оюнчулар эки гана жолу дарбазага гол киргизишкен. 5-турдан кийинки турнирлик таблицага көз чаптырсак, биринчи орунду Кыргыз талаасына конокко келе турчу Иран курамасы 13 упай менен бекемдесе, экинчи орунда 10 упай топтогон Өзбекстан курамасы бар. Үчүнчү жана 4-чү орунда 7 упайдан топтогон Катар жана Бириккен Араб Эмирлиги жайгашса, 5-чи орунда 3 упай менен Кыргыз курамасы орун алган. Ал эми 2 упай менен Түндүк Корея курамасы тайпанын акыркы орунда болгон 6-чы орунда турат. Конокко келчү Иран курамасы менен кененирээк таанышсак, FIFAнын рейтингинде Иран курамасы 19-чу орунда элек. Кураманын башкармаштыруучусу ирандык адис Амир Галиной. Эл аралык жетишкендиктери. Дүйнө чемпионатына 6 жолу катыша алышкан. Бирок бир да жолу тайпалык баскычтан нары өтө алышкан эмес. Азия кубогунун финалдык этабына 14 жолу катышкан жана Азия кубогунун 3 жолу жеңүүчүлөрү. Дүйнө чемпионатта тандоолуу оюндарын Иран курамасы эң жакшы баштаган. 5 оюнда 4 жеңиш жана 1 тең чыгуу. Натыйжада тайпанын лидери болуп турган учуру. Эң биринчи оюнда өз үйүндө Кыргыз курамасын кабыл алып, 1-0 эсебинде жеңишке жетишкен. Экинчи турда конокто Бириккен Араб Эмирлигин дагы 1-0 эсебинде жеңе алган. Үчүнчү турда конокто Өзбекстан курамасы менен ойноп, эки курама тең коргонууга көңүл буруп, жабык оюн көрсөткөндүктөн оюн 0-0 эсебинде жеңип калган. Айта кетчү жагдай, Иран курамасы бул беттеште 55-мүнөттөн тарта бир оюнчу кас калып, оюн бүткөнчө катуу кармашкан. 4-чү турда өз үйүндө Катар курамасын кабыл алып, Ирандын жылдыздуу оюнчусу Мехди Тареми гол киргизип, Иран 4-1 эсебинде жеңишке жеткен. Өзүнүн акыркы беттешинде Түндүк Корея курамасы менен нейтралдуу талаада ойноп, беттештин биринчи бөлүгүндө Иран курамасы 3 гол киргизгендиктен ир эсеп тутат деген ойдо элек. Бирок оюндун экинчи бөлүгүндө 51-мүнөттө Иран оюнчусу Хайлзаде түз эле кызыл айып кагазын алып, 56-мүнөттө Мехди Тареми өз дарбазасына автогол киргизип алган. Так 3 мүнөттөн кийин кореялык оюнчу Ким Иран курамасынын дарбазасына экинчи гол киргизип, эсепти 3-2 өзгөрткөн. Натыйжада оюн ушул эсепте жыйынтылып, Иран курамасы жеңишке жетишкен. Бара-бара Кыргыз курамасынын дүйнө чемпионатына өтүү мүмкүнчүлүгү азайып жатат. Жана Иран менен болгон беттеште жеңишке жеткенде деле 5-чи орунда 6 упай менен кыймылсыз кала беребиз. Бирок жоктоңлору жогору дегендей, мартка чейин көп нерсе өзгөрүп, дөшаа курамалардагы упайларын жоготуп коюшу мүмкүн. Ошондуктан Кыргыз курамасы болгон күчү менен аракетин көрсөтүп абзел. Оюн Иран курамасынын үстөмдүгүндө болгону менен беттеш өзүбүздө өтүп жаткан соң динамикалуу болот деп ойлойбуз. Кыргыз курамасы коргонууга өзгөчө көңүл бурушу абзел. Иран курамасы конокто болгонуна карабастан 1-чи номерде оюн жүргүзүшөт. Ал эми Кыргыз курамасы контр чабуулардан пайдаланып, өз учурларын колдонуп кетет деген ойдобуз. Курамабыздын азыркы учурда Иран курамасынын жеңиши ойго сыйбаган иш. Биздин жеке оюбузча беттеш 4-2 же 2-1 эсебинде Ирандын пайдасына чечилет деген ойдобуз. Ал эми старттык курамда дарбазада өткөндө оюндан сабак алган Эржан Токотаев, коргонууда Эрмек Кенжебаев, Валерий Кичин, Тамирлан Козубаев, Элдияр Зарыпбеков, Александр Мищенко, жарым коргонууда Алижан Абдрахманов, Эрболот Атабаев, Алимардан Шүкүров. Ал эми чабуулда Гүлжигит Алыкулов жана Жоэл Кожо чыгат деп болжолдодук. Бул жолку алмашууда Листисин өткөндөгү оюндагыдай өзгөчө чечимдерди кабыл алып, түшүнүксүз алмаштыруулар жасабай татыктуу оюнчуларды чыгарат деп ойлойбуз. Алмашууга оюнда коргонуу багытында копол ойноп, өзүн жакшы көрсөтө алган Саид Ациев, оюнун темпин өзгөртүп, креативдүү чечимдерди кабыл алган Муралимжан Ахмедов, Мерк бир туугандар, ал эми чабуулду курчутканы Бекназ Алмазбеков же Максат Алыкулов чыгышы мүмкүн. Ал эми сиз өз оюңузду жана кимге күйөрмандык кыласыз, комментарий бөлүмүнө жазып кетиңиз.